Баян Акулова, Дордойдун даңазалуу тутулган жолун жаңылбасам, тарыхта биринчи жолу өкмөт жасатып жатат. Элдер акчасы бар бизнес жүрүп жатса, Салымбеков өзү эле жасатып койбойбу? Жазышса, кошуматчылар чет өлкөдө бизнесмен налог төлөйт, жол жасабайт дейт. Чет өлкөдө Аскар Маткабыловичтей байлар мамлекетке 40-60%га чейин налог төлөйт. Мынчалык налог төлөө десе Салымбеков өкмөттүн колуна өлүп берер. Бирдеме десең эле кокуй жумуш орун түзүп атат деп, жумуш орунду түзсө, киреше таап жатат. Кыйратып түзгөн шартын дордойчулар жакшы билет. 3% налог төлөбөй мыйзамдагы милдеттерин аткарбай, ал тургай администрациясы патент бере албай ий-ташы кара буламык болуп атышат. Элге башканы салыкчыларга бөлөктө президентке тескери маалымат жеткирип, элди кыйкыртып алып чыккан пастыгын айта элекпиз али. Акча эле жыйнай бербей жолду чекчейтип жасатып койсо, Кудай деле ыраазы болмок. Өкмөт жасасын деп түртө салбай, өкмөт жасап туруп базарды толугу менен тартып алат. Олтурат анын сынык тепшисин кучактап. Түндөгү окуя Баткенде 5 жаштагы баланын атасы кол салган жырткычты өлтүрүп, башын кесип алды. 30 январда Баткен районунун Суу баш айыл өкмөтүнүн Апкан айылында кутурган чөө бөрү 5 жаштагы балага кол салды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына баланын атасы Майсалбек Аркабаев билдирди. Анын айтымында окуя түнкү саат 1:00 чамасында болгон. Түнкү саат 1:00 чамасында 5 жаштагы уулумду дара тушатканын курууга алып чыгып, күзөтүп турсам, кокусунан чөө кол салды. Баламдын кийими калың эле, тиши катуу кирген жок. Өзүмдүн колумдун 1-2 жерин тиштегиледи. Чөөнү өлтүрүп, башын кесип алып, лабораторияга алып барып тапшырдым. Өзүбүз да дарыгерлерге кайрылдык. Мага чейин бир кошунамдын малын, дагы бир кошуна эжени тиштептир, деди ал. Баткен райондук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Эркин Таштанов өлтүрүлгөн чөөдөн кутурма оорусу аныкталганын билдирди. 30 январ күнү Апкан айылынын тургундары тиш салган чөөнүн анализи чыгып, кутурма экени аныкталды. Байланышта болгондор ооруканага кайрылып, алгачкы медициналык жардамдар көрсөтүлдү. Аталган айылда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Айыл өкмөтү менен биргеликте жолбон ит мышыктарды, чөөлөрдү атуу иштери улантылат, деди ал. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мына мен Баткен обласынын Баткен районуна караштуу Апкан айылынын тургунумун. Ушул жерде баламды сийдирген алып чыгып, мына жерде тосуп отуруп, чөбөрдөн зор ажыратып калдым азыр. Биздин мынабы ит атарлар, анан айылдык мергенчилерден суранам да, бул нерсе мен көп көрүп жүрөм. Бирок адамга ташаган көрө элекмин да. Үйдө байланып турган итти атпай, мынандай чөөлөр көбөйүп кетти бизде. Ушуну атыңыздар. Мен жакшы мына баламды кармап отуруп алдырып коеюн дедим мына чөбөргө. Азыр башын кесип, муздап алдым пакетке салып. Эртең Баткенге апарып текшертем эми. Мына өзүмдү дагы баламды чыгарып алып өзүм колум тиштеди азыр. Башын кесип алдым, өлдү. Менин кайрыларым мына мергенчилерге, чөөлөргө охотаны уруксат бергиле, үйдө байланып турган итти атпасын. Башын көрсөтүп коюң. Башын бери кап келин. Пакетте көрсөтөм, ишенбейт, итти союп турду. Мынандай пакетке салдым мына. Памперс пакетине салып алдым. Мына таза шакал. Мына таза шакал. Мына кулактарынан бери. Кудайга шүгүр, баламды кармап отурган экен. Балаңыздарды сыртка чыгарбаңыздар кеч кылын. Жаш балдар көтүңө дуксу үйдө отургула. Орусияда абакта жаткан 1000ге жакын кыргыз жараны өлкөгө которулуудан баш тартты. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып, ушул тапта чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 1452 жараны абактарда жазасын өтөп жатканын билдирди. Ал Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйында алардын ичинен 1167 адам Орусиядагы түрмөлөрдө экенин айтты. Курманкул Зулушев аларды мындан ары жазасын Кыргызстан абактарында өтөө үчүн өлкөгө өткөрүп алуу иштери жүргүзүлүп жатканын, анын алкагында Орусиядан 74 киши, Казакстандан 5 адам которулган, дагы 42син алып келүү
иштери жүрүп жатканын кабарлады. Орусияда соттолгон 994 адам өз мекенинде жаза өтөөдөн баш тарткан. Алардын баш тарткан негизги себептери үй бүлөлөрү Орусияда жашайт. Мындан сырткары абакта эмгектенип, кандайдыр бир каражат алып чыгат экен деди ал. Кытайда, Биркен Араб Эмиратында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда ар кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылган кыргыз жарандары абактарда жатат. Орусияда абакта кесилгендердин көбү баңгизат ишине байланыштуу айыпталгандар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020-жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Маалымат булагы Азаттык. Камчыбек Ташиев: жер титирөө болгондо айрым телефондорго билдирүү түшкөн эмес. Жакында болгон жер титирөөдү алдын ала билдирүү iPhone үлгүсүндөгү телефондорго келген эмес. Бул тууралуу бүгүн 31 январда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын техникаларды тапшырып жатып билдирди. Буга байланыштуу Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырма берди. Жакында жер титиреп, Бишкекте 4-5 балга чейин жеткени белгилүү. Санариптин жардамы аркылуу Android платформасындагы уюлдук телефондорго 1 мүнөт эрте билдирүүлөр келип, көп кабаттуу үйлөрдө жашаган адамдардын тышка чыгуусуна мүмкүндүк болду. Бирок ошол эле учурда iPhone сыяктуу акыркы үлгүдөгү телефондорго билдирүүлөр келген жок. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин санариптик кызматы жасалма интеллектинин бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, өлкөдөгү тиешелүү компаниялар менен иштерди жүргүзсөңөр деп ойлойм, деди Ташиев. Мындан тышкары Камчыбек Ташиев министрликке тапшырылган техникаларга GPS орнотуу тапшырмасын берди. Ар бир алынган техникаларда GPS-тер орнотулсун, эч ким анын жеке кызыкчылыктарына пайдаланбасын. Мамлекеттин буюмун жеке кызыкчылыктарга пайдаланууга жол берилбейт. Ошол эле учурда мамлекеттикке дебестен техникаларга аяр мамиле жасагыла, деди УКМК башчысы. Белгилей кетсек, бүгүн Турдак Мусбалиев атындагы аянтта өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап техникаларды тапшыруу иш-чарасы болуп өттү. 1 жыл бою алимент төлөбөгөн ата-энелерди абакка кесүү сунушталды. Юстиция министрлиги алимент төлөбөгөн жарандарга карата жазаны күчөтүп, 3 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаганын жатат. Бул мыйзам долбоору 31 январда жогорку кеңеште биринчи окууда каралууда. Мыйзам долбоору тууралуу баяндама жасаган юстиция министринин орун басары Зарима Аскарова бул документ Конституциялык соттун алименттен качкан ата-энелерге карата чараны күчөтүү боюнча чечимин ишке ашыруу үчүн даярдалганын билдирди. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда алимент 1 жылдан ашык убакыттан бери төлөнбөй калса, алгач 20-50 миң сомго чейин айып салууга же 40-100 саатка чейин коомдук иштерге, 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылат. Бул кылмыш кайталана турган болсо, 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу, 50 миңден 100 миң сомго чейин айып салуу же 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу сунушталууда. Депутат Айда Исабек кызы алимент төлөбөгөндөргө чараларды күчөтүү оң жыйынтык бербей турганын билдирди. Биз ишке ашпай жатканын көрүп жатабыз. Соттун чечими менен атасы баласына 3 миң сомдон төлөп бериши керек болот. Сот аткаруучу бул иштин аткарылып аткарылбаганын текшерет. Азыркы күнү канчалаган жалгыз бой энелер алимент өндүрө албай жүрүшөт, деди Аскарова. Министрдин орун басары мыйзам долбоору Конституциялык соттун чечимин аткаруу үчүн даярдалганын, Юстиция министрлиги быйыл алимент тармагындагы көйгөйлөр боюнча комплекстүү карап чыгып, сунуш даярдай турганын билдирди. Депутат Дастанбек Жумабеков бул долбоордогу чараларды аша чапкандык деп баалап, алимент төлөбөгөн үчүн жарандарды абакка кесүү кооптуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген ойдо. Ал мындай жарандарды уяткаруу, банктардан насыя, айдоочулук күбөлүк алуусуна тыюу салуу сыяктуу чараларды көрүүнү сунуштады. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Аскарова кийинки окууга депутаттардын сунушу эске алынып, өзгөрүүлөр кирерин белгиледи. Сот департаментинин 2023 жылы апрелдеги маалыматына ылайык Кыргызстанда ар кандай айып пул, алимент жана башка карыздарын төлөбөгөн 71 миң жарандын өлкөдөн сыртка чыгышына тыюу салынган. 2022 жылдын жыйынтыгында төлөнбөгөн карыздар 22 миллиард сомдон ашкан. Дордойдун тамтыгы чыккан жолу оңдолуп баштады. Дордой базардын жолу оңдолуп баштады. Анын видеосун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жарыялады. Белгилей кетсек, соода жайдын тамтыгы чыккан жолдун видеосу интернетке жарыяланып, айдоочулар машиналары талкаланып жатканын айтышкан.
Бишкекте 11 класстын окуучусу жаш баланы көтөрүп чаап, бармагын сындырды. Бишкектеги номер 24 мектептин 11 класстын окуучусу 3 класстагы баланы көтөрүп чаап, бармагын сындырды. Бул тууралуу Facebook социалдык тармагында Бермет Турсунакун билдирди. Анын айтымында окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Жогорку класстын окуучулары буга чейин дагы жаш балдарды ушундай жол менен шылдыңдап келишкен. Бала мындан да оор жаракат алып калышы мүмкүн эле. Азыр 11 класстын ата-энелери ишти жаап жашыруу аракетин көрүүдө. Билим берүү министри менен башкы прокурорду ишти көзөмөлгө алууну суранабыз. Жеткинчектерди маскаралап, зомбулук көрсөткөндөр жооп берсин дейт Бермет Турсунакун.